лекциянын темасы Кыргыз элинин Борбордук Азиядагы үстөмдүк үчүн күрөшү, Улуу Кыргыз дөөлөтү, Карахандар мамлекети. Жетинчи кылымдын аягы, 8-ci кылымдын башында Енисейдеги Кыргыз мамлекети саясий жактан дагы, социалдык, экономикалык жактан дагы бир кыйла көтөрүлгөн. Аны жетектеп турган Барсбек Каган Борбордук Азияга үстөмдүк кылуу жөнүндөгү планын негиздеп, аны ишке ашырууга аракет кылган. Ошол эле мезгилде Кытайлыктардын эзүүсүнөн 679 жылы кутулган чыгыш түрктөрү экинчи түрк кагандыгын түзүп, алар дагы Борбордук Азияга үстөмдүк кылууга аракет кылган. Эки мамлекеттик бирикменин башында эки күчтүү каган турган. Кыргыздардын башында таланттуу жетекчи, баатыр мүнөз, акылдуу адам Барсбек турган. Ал эми чыгыш түрктөрүнүн башында Капаган деген акылдуу, эстүү, эр жүрөк адам турган. Экөөнүн тең максаты Борбордук Азияга үстөмдүк кылуу. Ошентип эки түрк тилинде сүйлөгөн эки уруу бирикмелеринин эки элдин ортосунда тирешүү башталат. Оңойлук менен чыгыш түрк кагандыгын жеңүүгө мүмкүн эместигин түшүнгөн Барсбек башка мамлекеттер менен, Кытай менен, Тибет менен, Жети суудагы түргөчтөр менен мамиле түзүүгө аракет кылган. Түрктөрдүн таланттуу кол башчысы Тон Юкук өзүнүн эскерүүсүндө Кытайлар биздин душманыбыз, түргөчтөр биздин душманыбыз, бирок эң күчтүү душманыбыз бул Кыргыз каганы Барсбек деп айткан. Барсбек ушундай дипломатиялык мамилелерин өркүндөтүп, өзүнүн союздаштары менен чыгыш түрк кагандыгын, экинчи түрк кагандыгын талкалоого аракет кылып жаткан мезгилде, чыгыш түрк каганы дагы озунуп, бул союздаштарды жалгыстап талкалоону чечкен. Ошондуктан душмандардын эң күчтүүсү болгон Барсбектин кагандыгын талкалоого аракет кылган. Бул аракет 710 жылдын аягы, 711 бул өзүнчө эрлик болгон. Ошондогу жүрүштөр жөнүндөгү маалыматтар таш эпитафиялык таш жазмаларда сакталып калган. Кыргыздардын талкалангандан кийин Борбордук Азияда биз жогоруда кеп кылгандай, Борбордук Азияда негизинен үстөмдүк кылган бул уйгур кагандыгы болгон. Уйгур кагандыгынын экономикалык жактан, саясий жактан өнүгүүсү күчөгөн. Бул мамлекет 100 жылга жакын бир кылымдай жашаган. 820 жылдары кыргыздар өзүнүн күчүн калыбына келтирип, кайрадан Борбордук Азиядагы үстөмдүк үчүн күрөшө баштайт. Кыргыздардын күчү топтолуп, ошол 820 жылдары 100 000 аскер топтогонго күчү жеткен. Акырындык менен бардык жагынан даярдыктарды көрүп, 840 жылы Кыргыздын каганы, тилекке каршы бул кагандын аты тарыхта сакталган эмес, уйгур кагандыгына ультиматум койгон. Ал ультиматумда сенин күнүң бүттү. Жакында мен сенин ордоңду алам, ошол жерге туумду сайып, аргымагымды байлаймын. Эгерде күчүң жетсе, коркпосоң мени менен ачык салгылашууга чыккының, эгерде корко турган болсоң, менин жолумду тоспой жоголгунум деген
талапты койгон. Уйгурдун кагандыгы Орdo Balık шаарында болгон, Монголиянын түндүгүндө. Ошол чеп 3 катар чеп менен курчалган, Улуу Кытай дубалынын калыңдыгындай болгон. Анан Кыргыз Каганынын ультиматумуна анчалык деле баа берген эмес. 840-жылы ушул аба ырайы дагы өтө татаал болуп, Уйгур Кагандыгында мал кырылып, экономикалык жактан начарлоо болот. Ошол мезгилде Кыргыз Каганы чабуулга өтүп, уйгурлардын армиясын талкалап, анын ордосун буздурган. Каган уйгур кагандыгы колго түшүп өлтүрүлгөн, сериясы түзүлгөн. 9-кылымдын ортосу бул кыргыздардын, тактап айтканда Енисейлик кыргыздардын жылдызы жанган мезгил. Ошентип кыргыздар Борбордук Азияны бийлеген чоң мамлекет түзгөн. Бул мамлекеттин кадыр баркы жөнүндө Кытай хроникаларында көп сакталып калган. Мына эгемендүүлүктүн шартында эле Кытай императорунун 1943-жылдан 46-47 жылдарга чейин Кыргыз Каганына жазган каттарынын 15-и кыргыз тилине которулду. Ошондо күчтүү Кытай императору Кыргыз Кагандыгын, анын күчүн өтө жогору баалап жазгандыгын, алардан качып келип Түркстанга жайгашкан уйгурлардын калдыгын биротоло талкалоо жөнүндө өтүнүчтөр менен кайрылгандыгы айтылат. Чындыгында эле 1843-жылы кыргыз уйгурлардын чоң бөлүгү Чыгыш Түркстанга качкан, Пан Тегин деген кол башчынын жетекчилиги менен алардын артынан кубалаган кыргыздар ушул Теңир тоого келип, бул жердеги мекендештери менен жолугуп, алар дагы кыргыздарга жардам берип, ушул Чыгыш Түркстандагы качып келген уйгурлар менен бир топ салгылашуулар болгон. Бирок кыргыз аскерлери теги түрк элинен болгон тектеш уйгурларды тукум куруп кылып коюуга барган эмес. Аларды уйгурларды жок кылууну Кытай императору канчалык суранса дагы бул ишке кыргыздар барган эмес. Кыргыз улуу дөөлөтү Борбордук Азияда 80 жылча үстөмдүк кылып жакшы өнүккөн. Акырындык менен эч кандай кол салуулар болбосо дагы бул мамлекет акырындык менен саясий жактан төмөндөп, анткени кыргыздар өзүнүн мекенинен алыс жерлерге бийлик жүргүзүүдөн айрымдары баш тартышып, өзүнүн мекенине кайтып келишип, баягы кыргыздар ээлеген чоң мейкиндик акырындык менен бөлүнүп өзүнчө ээликтерге бөлүнүп жүрүп отурган. Бирок кыргыздардын бул мамлекети Моңгол дооруна чейин сакталган. Бул кыргыз тарыхындагы эң чоң окуялардын бири катарында көңүл буруп окууну талап кылат. Түрк мамлекеттери жөнүндө сөз кылганда, ушул Орто Азияда түзүлгөн 10-кылымдан 12-кылымга чейин жашаган Карахандар мамлекети жөнүндө сөзсүз түрдө айтышыбыз керек. Карахандар мамлекети түрк доорунун акырындагы эң күчтүү гүлдөп өнүккөн мамлекет. Бул мамлекеттин негизги калкын түрк тилинде сүйлөгөн элдер. Айрым окумуштуулар ушул мамлекеттин негизин түзгөн Чигил уруусу бул кыргыздардын уруусу болгон деген жыйынтыкка келишет. Бул мамлекеттин негиздөөчүсү Сатук Абдал Карим Карахан өзү түбү карлуктарга барып такалган. Муну кыргыз деп эсептеген окумуштууларыбыз дагы бар. Кандай болгон күндө дагы бул мамлекет биздин азыркы Кыргызстандын чегин дагы камтыган. Эң чоң мейкиндикти камтыган чоң мамлекет болгон. Мунун борбору биздин Кыргызстанда Токмок, азыркы Токмок шаарынын жанындагы Баласагын шаары болгон.
ошол жердеги калган азыркы Бурана мунарасы, Өзгөндөгү мунара, анын жанындагы 3 мавзолей ошол карахандар доорунан калган архитектуралык эстелик. Бул мамлекеттин доо мезгилинде ал каратып турган жерлер бул өзү негизинен эле башталганда эле эки бөлүктөн турган. Батыш карахандар мамлекети жана чыгыш карахандар мамлекети. Биринин борбору Баласагын шаары болгон, кийинчерээк Баласагындан Кашкарга көчкөн. Экинчисинин борбору Өзгөн шаары болгон, кийинчерээк мамлекеттин территориясы кеңейгенде Самарканд шаары болгон. Мына ушул мамлекетте ирригация системасы, дыйканчылык күчтүү өнүккөн, соода сатык иштери күчтүү өнүккөн, шаар куруу, архитектура жакшы өнүккөн. Ошол эле мезгилде айтпай кетүүгө болбойт, бул жерде руханий маданият жогорку деңгээлге жеткен. Карахандар мамлекетинин мезгилинде жашап өткөн Жусуп Баласагын, анын Кутатку билим деген эмгеги дүйнөлүк шедевр катарында азыркы мезгилге чейин бааланат. Экинчи бир алп окумуштуу бул Махмуд Кашкари. Ошол Барскан шаарынын бегинин үй бүлөсүндө Ысык көлдүн жээгинде туулган. Ал түрк элдеринин сөздүгүн жана дүйнөнүн картасын чийген. Мындан түрк дүйнөсүндөгү ошол мезгилдеги маданияттын өнүгүшүнөн кабар беребиз.